Сиздер менен бүгүнкү азын-аулак кыска баарлашып турган темабыз бул сүйлөө адеби же болбосо эл менен сүйлөшүү деген темада болмокчу. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, сиздер дейт, эгерде сүйлөй турган болсоңуз жакшы сөздөрдү сүйлөңүздөр, эгер оозуңуздардан жакшы сөз чыкпаса, жакшы сөздү сүйлөй албасаңыздар, андай болгон учурда эмне кылып туруңуздар, унчукпастан жым болгонуңуздар жакшы дейт. Кээде адамдардын адепсиздиги, кээде ушунчалык бир даражага жетип калдык, бирөө сүйлөп жаткан болсо, анын оозунан сөзү бүтпөстөн сөзүн талашып бирөөбүз баштай калабыз. Бул диндин да маданиятына жатпайт. Анан эл аралык маданиятка да дал келбейт. Ошол себептен үйдө отурганыбызда биз ушул нерсени үйрөнөлү, урматтуу ата-энелер, сиздер менен бардыгыбыз, адамдар айрыкча биз үй билебиз да. Ар бир адеп, ахлак, талим, тарбия бул үйдөн башталат. Эгерде үйдөгү талим, тарбия мыкты болсо, ал баланын жүргөн жери дагы, ишканада дагы, башка жерлерде, мектепте болсун, университетте болсун, кандай гана коомдук жайда болбосун, үйдөгү тарбия мыкты болсо, бардык жерде ал өзүнүн тарбиясын көрсөтөт. Ошол себептен үйдө олтурганыбызда атабыз сүйлөп жаткан болсо, апабыз анын оозунан сөзүн албашы керек. Же болбосо атабыз сүйлөп жатканда бир балабыз же болбосо биздин карындаштарыбыз, эжелерибиз дагы сөзүн талашып, ортосунан кошула калып, ушундай кылып сүйлөп кетип жаткан болсо, андай учурда ата токто деп айта албайт. Аны ким тарбиялаш керек? Апа. Атаң сүйлөп жатканда сен мындай кылбагын, апаң сүйлөп жатканда сен мындай кылбагын деп бардык ирети менен үйдөн талим, тарбияны үйдөн башташыбыз керек. Бирөө менен келишпей калып жатсак дагы, урушуп калып атсак дагы тил маданиятын, сүйлөө маданиятын сактаганга аракет кылалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы айткан, Аллах Таала өз энесин сөккөндөрдү лаанат кылган, каргышка салган деген. Анан сахабалар сурады: "Я Расулаллах, кантип адам өзүнүн энесин, ата-энесин сөгөт?" деди эле. Ал адам башка бирөөнүн ата-энесин сөгөт, экөө келишпей калганда, тиги киши дагы мунун ата-энесин сөгөт. Натыйжада экөө бири-биринин ата-энесин сөгүү менен өз ата-энелерине сөгүш алып берет деген кептер бар. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жаштар, ата-энелер, бардыгыбыз балдарды тарбиялап жатабыз. Балдар биз дагы ата-энени келечек муунду карап өсүп атабыз. Ошондуктан өзүбүздүн тилибизге өзүбүз ээ бололу. Эгер тилибизге ээ боло албасак, бул тилибизди башкара албасак, тилибиз бизди башкарып калат. Тилибиз биздин башкарганда, тил эч качан жакшы сөз менен башкара албайт экен да. Тил ушундай нерсе, нафс аркылуу башкарылгандыктан, эгерде жаман сөздөрдү сүйлөп кое турган болсок, өзүбүзгө закку болуп, тилиңиз менен бирөөнүн, башкача айтканда, башка бир хадисте дагы келген, жарахатиссинан лахал таяму ва ла ялтам ма жарахал лисан. Колдон болгон жана башка нерселерден болгон жаракат айыгат, тилден болгон жаракат айыкпайт дейт. Эмнеге? Бир колуңуз менен бирөөнү бир койсоңуз, ал жери көгөрсө, ал жери айыгышы мүмкүн экен. Сынса, аны да бүтөшү мүмкүн экен. Бирок жумшак тил жумшак жерге жетип барат. Ал албетте жүрөккө жеткен нерсе, жүрөктү сындырып, жүрөктү өлтүрүп койгондон кийин анын дабасы өтө кыйын болуп калат экен. Ошол себептен тилибизге ээ бололу, тил менен көчөдө адептүүлүктү сактап, бирөө менен сүйлөбөстөн өзүбүздүн адебибизди сактасак, сүйлөө маданиятыбызды сактасак, бардык элдер ушул нерсени бизден үйрөнөт.